Ырчы Кызсайкал Кабылова эркек болгондон тажадым дейт. Тамашоочу Азамат Исмаилов аялыма тынбай жардам берип жатам дейт. Атамбаев менен Назира Айтбекова кандай мамиледе? Айзада Жамгырчиева жерге жатып алып сүрөткө түштү. Жыйынтыгы кандай болду? Ырчы Малик Аликеев баспай төшөктө жатып калды. Айзада Жамгырчиева жерде жатып сүрөткө түшүп жаткан видеосун өзүнүн Instagram баракчасына жүктөдү. Анда бир сүрөт үчүн ушундай эмгек кылабыз, жыйынтыгы кандай болуптур деп жазган. А сизге жыйынтыгы жактыбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Белгилүү ырчы Кызсайкал Кабылова өзүнүн жеке Instagram баракчасынан аял заты тууралуу кызыктуу пост менен бөлүштү. Аял деле эркек болгондон тажайт экени, бүгүн курбулар менен сүйлөшүп отуруп калдык. Алар айтат: "Мага мындай гүл берди, киного барам эртең, шоколад алып келди" деп. Мен айтайын десем, айтканга сөз жок экен. Меники болсо иштеп атам, үйдү бүтүрөйүн деп калдык. Мык жетпей жатат. Клипти бүтүрүш керек, жаңы ыр жазыш керек, кызыма кийим алып бериш керек, бала бакчаны төлөш керек деген сөздөр экен. Анан ойлоно отуруп, мен да аял заты болгум келип кетти, деп жазды Кызсайкал Кабылова. Белгилүү актриса, алып баруучу Назира Айтбекова Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялап төмөндөгүлөргө токтолду. Сырткы бет кабызды чыгарып, чыныгы жан дүйнөнү жылаңачтай турган болсок, баарыбыз укмуштуудай сулуубуз. Билесиңерби, жан дүйнө таптаза, өңгөч тарттырат, суктандырат. Куу, желмогуз, калпычы, эки жүздүү, ачуулуу жана башка адамдардын жүзүн кийип коргонот өңдөнөбүз. Бири-бирибизге катуу сөз айтканда, сын айтканда сырткы бет кабызга гана карата айтылат. Эгерде ар бирибиз жан дүйнөбүздү бири-бирибизге бет капсыз, жылаңачтап көргөзө алганда, бири-бирибизди чексиз сүйүп сыйламакпыз. Эч качан көңүлүбүздү оорута алмак эмеспиз, аямакпыз. Ал эми сиз бул тууралуу кандай карайсыз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Тамашоочу Азамат Исмаилов аялыма тынбай жардам берип жатам дейт. Бүгүнкү башыбыздан кечирип аткан күн баарыбыздын сабырыбызды сынап аткан учуру. Бул күндөрү пайдалуу өткөрөбүзбү же жөн гана убакытты теке кетиребизби, ал өзүбүздөн гана көз каранды. Элге төбөсү көрүнгөн белгилүүлөргө байланышып карантин кандай пайдасын көрүп жаткандарынан кабар алдык. Буга чейин убактымдын көбү жумуш менен өтүп үйгө кеч келип калчу элем. Бул жолу келинчегиме жардам берип атам. Экинчи баламдын төрөлгөнүнө 4 ай болду. Үйдүн баланын түйшүгү оңой эмес да. Негизи буга чейин деле үй иштеринде аялыма кол кабыш кыла калчумун. Кээ бир эркектер муну намыс көрөт эмеспи? Жок, бул намыс эмес, сүннөт. Азыр келинчегиме каралашканга көп убакыт тартып атканы мен үчүн пайда болуп турат. Ырчы Малик Аликеевдин продюсери Малик жарым жылдан бери төшөктө жатат. Ага операция жасатуу керек. Социалдык тармактарга мөлмөлүң ырын катыра аткарган ырчы Малик Аликеевдин төшөктө жатып ырдаган видеосу тарады. Мындан улам колдонуучулар Аликеев көптөн бери төшөктө жатат деп жазышкан. Ал эми ырчынын продюсери Чынара Итикулова анын абалы тууралуу айтып берди. Малик жарым жылдан ашты, кокустап, жамбаш сөөгүн сындырып алган. Ал жерге темир коюш керек болуп жатат. Мурун Бишкекке келип көрүнүп кеткен болчу. 1 мартта кайра келип операциянын алдынан анализ тапшырса, жыйынтыгы жакшы чыкпай, кальций жетишсиз болуп жатат дешиптир. Кальций жетиштүү өлчөмгө көтөрүлсө, анан бекер жасап берем деп хирург Сабырбек Жумабеков өз айткан экен. Азыр абалы видеодогудай эле. Эртең менен бир, кечинде бир ооруну басаңдатуучу дары сайдырып, күн кечирип жатам дейт. Буюрса, жакын арада таласка жол ачылса, Маликти Бишкекке алып келебиз деп жатабыз. Ал тура албайт да, жаткан абалда алып келиш керек болот. Негизи эле Маликке жардам болсун, концерт уюштуруп берели десек, уят эмеспи деп болбой койду. Мындан арыда абалын карап көрөбүз. Буюрса, басып кетет деген үмүтүбүз чоң деп билдирди Итикулова. Ал эми оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз,
Жақшы жашап ушул жалған дүйнөдөн жарык бойдон өтсең экен жүзүбүз жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз. О, молодец.